Арыбаңыз урматтуу телекөрүүчүлөр. Илим изинде телекөрсөтүүсүндө бүгүн мен сиздерге Атилла кыргыздардын даңазалуу баатыры деген теманы тартуулайм. Бүгүнкү конкреттүү тема болсо Гунндар деген ким? Тарыхый булактарда абдан белгилүү Гунны, Гунндар, Хуннен, Хунну. Абдан бул белгилүү ысым Гунндар деген ысым, Гунны деген ысым белгилүү. Бирок ошол эле заматта белгисиз. Ушул теманы эч ким жакшы айта албайт. Гунндар деген ким? Кайсы жерден пайда болгон? Кайсы жерден чыккан? Каяка барган? Кайсы жерге кетти? Алардын тукумдары, тояктары ким? Эч ким ушуга чейин накта айта элек. Эми мен ойлойм мындай, бул тема абдан татаал. Бул теманын тегерегинде көп китептер, көп илимий жазуулар, көп жылнаамалар, көп ар кандай пикирлер пайда болгон. Бирок мен бүгүн далилдеп баштаган пикир биринчиси негизи ушул мындай идея, мындай ой. Гунндар деген байыркы кыргыздардын бабасы. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Гунндар жөнүндө абдан көп айтылат, көп жазылган, көп жазылат. Бирок ушуга чейин Гунны деген ким? Бул белгисиз. Эч ким накта эчтеке айта албайт. Мисалы, Вольфганг Акунов деген белгилүү орустардын бүгүнкү окумуштуусу бар, тарыхчы өзү, жакында эле китеп чыгарган, Москва 2017 жыл Гунны деген ысымынан. Аны ошо китепте башталганда эле жазат. Эми бул орусча жазыптыр, баарыбыз биз Кыргызстанда орус тилди жакшы эле билебиз, которбой эле орусча окуп берсем болот. Гунны – народ, возможно, самый известный в мире, благодаря сыгранной ими всемирно-исторической роли. Вряд ли найдется на земле человек, не слышавший о гуннах когда-либо в какой-либо связи. Но при ближайшем рассмотрении оказывается самым неизвестным из всех народов. Мен кантип бул темага келдим. Совет мезгилде бул тема изилдечи, бирок изилдечи бул абстрактуу түрдө. Анын эмесин тукумдарын, тояктарын чыгарчу эмес. Бүгүн Гунндар кандай таркап кеткен, бүгүнкү кайсы элдер Гунндардан таркаган деген аны эч ким далилдечи эмес. Анткени совет мезгилде бул идея мындай айтса болот, жабык деле эмес, бирок буга көп көңүл бурулган эмес. 1975 жылы мен университетти артыкчылыгы менен бүтүп, анан Москвага окууга кеттим. Мени ошол жылы жиберди окууга, аспирантурага Марис Торрес наамындагы чет тил институт, Москвадагы белгилүү институт, азыр Московский лингвистический университет деген ысымы менен билинет, белгилүү. Ошол жака барып, анан аспирантурага өттүм. Аспирантурага өткөндө эле аспирантурада кандидатский экзамен тапшырыш керек. Негизги сабак экен, ошол жердеки негизги тапшыра турган сабак кандидатский экзаменге даярданып ал эме экен, герман тилдеринин тарыхы. Анан герман тилдеринде караса негизги тил экен бул гот тили, байыркы гот тили. Анткени гот тили 2-чү, 3-чү, 4-чү кылымда пайда болуп, гот тилден башка кийин 9-чу, 10-чу кылымдарда бүгүнкү немис тили, англосакс тили, англис тил, швед тил, башка тилдер пайда болуптур. Ошондон таркаптыр. Гот тили караса алардын бабасы экен. Анан гот тилинде ошондо 4-чү кылымда жазуу бар экен. Жазуу. Готтордун өзүнүн алифбеси бар экен, алфавит. Готтордун. Биринчи герман тилдеринде, ошо гот тилинде өзүнүн жазуусу бар экен. Анан чоң
чоң бир мындай жазуу булак, байыркы булак, бул жанагы гот тилине которулган Инжил, Библия. 400 бет ошону которушуптур. Готтун окумуштуусу ф.и.д деген которуп, анан ошо 400 бет, андан да тышкары көп дагы жазуулар калыптыр, жазуу булактар, келишимдер, дагы башка бир жазуулар гот тилинде. Бир дүйнөдө бир 300-400 ошондой жазуулар бар гот тилинде. Бирок негизгиси ал Инжил, Библия, 400 бет. Анан ошондо биринчи ошо гот тилге биз даярданып, герман тилин тарыхын биз тапшырышыбыз керек болчубуз, аспиранттар. Анан ошондо гот тилге кантип даярданабыз деп атканда, бизди профессор Москальская бизге сабак берген, айтты. Бул гот тил деген абдан оор тил. Гот тилде грамматикасы абдан татаал. Ошон үчүн мындай окусаңар үйрөнө албайсыңар, андан көрө жанагы силер баарыңар англис тил билесиңер, немис тил билесиңер. Жана Инжилди алып эле ортоңорго илжинди коюп, оң жагына жана готтун сөздүгүн коюп, сол жака готтун грамматикасын коюп, анан ошону которо баштагыла. Жанымысын которсоңор эле бүт гот тилди билип каласыңар. Гот тилинин ыкмаларын, эрежелерин, кандай сөздөр бар гот тилинде баарын билип каласыңар. Деп анан отурдук, библиотекага барабыз, отурабыз, даярданып атабыз. Анан биринчи эле күнү мен абдан таң калдым. Башталганда башталат экен ата унзер деп. Ата унзер деп которсом, орусча которсом отче наш. Атасы отче экен. Анан кийин биринчи эле күнү издеп атып эле мына гот тили издеп атып эле биринчи күнү бир 20 сөз таптым. Кыргыз тилге окшош. Майдан деп турат. Ант деп турат. Арман деп турат. Гатин деп турат. Пайда деп турат. Көп сөз таптым. Биринчи эле күнү бир 20 сөз таптым. Аны отуруп алып жазып алдым өзүмчө. Бул каяктан? Аны караса, жанагы фонетикасы да, жана сүйлөгөнү да, анын мааниси да бир болуп атат да. Абдан таң калдым. Бул кандай болду? Эмне үчүн ушундай? 20 сөз таптым. Гот тилинде, кыргыз тилине окшош экен. Жанагы сүйлөгөнү да, артикуляциясы да, мааниси да окшош экен. Бул каяктан болду? Деп таң калып атам. Бирок жазып атам. Күндө отуруп ошону иштейм, ошо гот Инжилди которуп, күндө жаңы сөздөрдөн табам, күндө табам. Анан бир 200 сөздөй таптым. Алда түздөн түз окшош, түздөн түз шайкеш келгендер. Дагы жанагы анда дагы көп сөздөр бар экен. Грамматикалык мыйзам менен, грамматикалык жанагы закондор менен кичине башкача болуп кеткен, башка фонетикасы кичине башкача болуп, уңгусу бирок уңгусу калып атат да, префикси, аффикси башкача болуп, ошо андай да сөздөр көп экен. Ошо менен таң калдым. Анан таң калыш деген бул жанагы окумуштуунун биринчи касиети. Таң калсаң аны издейсиң. Бул эмне үчүн ошондой деп. Мен таң калдым. Анан таң калып түшкө чейин ошо гот тилди иностранный библиотекадан окуп атам. Түштөн кийин метрого чыгып алып, площадь Нагинага барам. Ошол жерде публичный исторический библиотека деген бар. Аяка жазылдым. Анан готторду окуй баштадым, готтун тарыхын. Караса готтун тарыхы эмне башталат экен деди. Түштүк Россияда, бүгүнкү жанагы Ростовский, түштүк Россия, Украина, Крым, ошол жакта готтор 7 кылым жашаптыр. Мамлекети бар экен ошол жерде готтордун. Анан 4-чү кылымда аларды Гунндар багындырып, басып алып, багындырып, анан алар Гунндарга кошулуп, Гунндар менен бир жүрүшүптүр. 2 кылымдан ашык бир жүрүшүптүр. Бир мамлекетте. Анан ошондо түшүндүм мен, гун тили бул деген байыркы кыргыз тили экен деп. Анан кийин дагы изилдеп атып, дагы карап атып караса, гун тили накта эле байыркы кыргыз кыпчак тили экен гун тили. Анан ошол жактан бүт баары ордуна турду. Каяктан гот тилинде кыргыздардын сөзү. Анткени гун тили кыргыздардын чоң атасы, гот тили герман тилдердин биринчи иретте немис тилин
тілдің чоң атасы. Ошо жақтан бір-біріне сөздер шайкеш болып, бір-біріне оқшаш болып қалыптыр. Аны түшіндім мен. Бұл тарих екенді. Аны мен кішіне емес, абдан тарихқа кіріп кеттім. Тарихта мындай емелер бар. Бір Гёте деген, білесіздер, Гёте деген немістердің, германдардың абдан белгілі даңазалу жазушысы, анан кейін ақыны. Ал 18-ші жылдың аяғында, 19-ші жылдың башында жашаған Гёте мындай жазыптыр. Бірінші неміс оқып барайын. Die Vergangenheit ist die Heimat der Menschenseele. Мұнды қырғызша мындай отырылады. Адам жүрегінің төркіні өткен мезгілдерде жайғашады. Ошантып, біздің қырғыздардың жүрегіміздің төркіні өткен мезгілдерде жайғашса, анда біз изилдешіміз керек, оқушымыз керек. Анткені ошо жакта біздің төркініміз, жүректің төркіні ошо жакта екен. Гётенің сөзі бойынша. Мен ошантып абдан қызығып қалдым. Анан түшіндім. Гунндар бұл қырғыздардың бабасы, Готтор бұл немістердің бабасы. Немістердікінде жалаң емес, башқа да герман тілдердің бабасы, жана дат тілі, скандинав тілі, англосакс тілі, голланд тілі, ошолордун бабасы. Гун тілі бұл байырқы қырғыз қыпшақ тілі екен. Аны мен де бір лекцияда айтып кетем, ал жөнінде оқымыштылар нақта жазған. Бұл байырқы қырғыз қыпшақ тілі, гун тілі. Анан гун тілінде ережелер, ықмалар, мына қарап көрсе, бүгінгі қырғыз тілге абдан тура шайкеш болады. Анткени қырғыз тілі, мына гун тіліне қарағанда, қырғыз тілі біз шындай сақталып қалды. Мұндай бір емелер жерде тоғылардың арасында, қапчығайларда, ойлорда чоң өзіміз жасап қалдық. Өмір бойы біз қанша ғылым жасап қалдық, ешкімге баш ийбей, өзіміз егемен дүз ел болып жасап қалып, тіліміз сақтап қалдық. Анткени башқа түрк тілдері алар да гун тілден тарқашыптыр. Бірақ алар башқа жана коңшыларына аралашып, тілдері аралашып кеттір. А биздики аралашпай, гун тіліне туздон түз шайкеш келет екен. Бірақ гун тілі бұл байырқы тіл, емелер, ережелері кішкене башқача, бірақ бізге башқа түрк тілдеріне қарағанда гун тілі түзден түз шайкеш келет екен. Ошантып біздің қырғыз тіліміз гун тілінен пайда болып тұр. Эми Атилла деп мен айтып кеттім. Атилла қырғыздардың даңазалуу батыры деп, Атилла жөнінде көп маалымат бар. Ысымдар абдан көп. Ушул уңгу менен ысымдар кыргыз тилинде абдан көп. Атилла, Адыл батыр, Едил батыр, Атылахан, Адылхан, Адилет жана башкалар. Бирок бир нерсеси бар да, бул жерде бул ысымдын бир касиети бар. Уңгусу адилеттүүлүк менен байланышта. Анткени анан кийин дагы бир лекцияда айтып кетем. Атилла өзү абдан жана биринчи негизи касиети ошол экен. Адилеттүүлүктү абдан сыйлачу экен. Адилетсиздикти жаман көрчү экен. Баары жана мындай айтканда, что все было по закону. Эми карап көрсөң, жалаң мен эмес, башка адамдар дагы кызыгыптыр. Гунндар деген ким, бул кайсы тил менен сүйлөшкөн, кайдан келди, каяка кетти. Максим Горький мына китебинде «Детство, отрочество, юность» деген китебинде балалык, өспүрүмдүк жана жаштык деген китебинде мындай жазат экен. Бир мезгилде бул да киши кызыгып калыптыр. Жана өспүрүм болуп, бир 12-13 жашар өспүрүм болуп кызыгып калыптыр. Гунндар деген ким? Анткени мындай окуптур да, бир ырды окуптур. Сталь закован по безлюдью, нем мрачен, как могилы, едет Гуннов царь Атилла, а за ним черные тучи идут воины и кричат: где же Рим, где Рим могучий? Бул киши абдан кызыгыптыр. Өспүрүм Максим Горький, анда Алексей Пешков болчу, ысымы кызыгып, анан издей баштыр. Аны эч жерин таппайт. Бул Гунндар деген ким?
анан бир сабаттуу провизор деген бул аптекар. Сабаттуу провизор түшүндүрүп бериптир. Гольдберг деген. Гунны, сказал мне провизор Павел Гольдберг, были кочевым народом, вроде киргизов. Вроде киргизов дейді. Ошол мезгилде жөнөкөй адамдар, жөнөкөй башка улуттун жана сабаттуу адамдар түшүнчү экен. Гунндар булар кыргыздын бабалары деп. Анан дагы айтып кетейин. Биздин даңазалуу, биздин белгилүү агабыз Чыңгыз Айтматов көп жыл Европада элчи болуп жүрүптүр. Анан жүргөндө ошол жактан эмелерди көрүптүр. Музейге барат. Музейлерди көрөт. Бүт аякта жанагы художественный музейлерге, тарих музейлерине барып, көчөдө эмедеги майдандагы турган, площадьта турган эстеликтерди көрүп, анан көрүп өзү бул киши таң калыптыр. Чыңгыз Айтматов. Анан караса, бул түшүнүптүр. Жана гундар булар кыргыздар экен. Кыргыздар экен. Муну китепте жазыптыр. Аскада калган аңчынын ыйы деген китепте. Бул китепте төрттөн бири тарыхка арналган. Гундар кыргыздардын бабасы деп. Бул жазып атат. Анан жазганда да бул киши мындай жазып атат. Биз ушуга жана көңүл бурмаптырбыз гундарга, Атиллага көңүл бурушубуз керек. Анткени бул биздин бабабыз экен. Муну изилдешибиз керек. Бул жерде мындай жазып атат. Атилла биздин тарыхый жекече ой санабыздын ренессансы менен кайра жаралат. Атилла бабабызды төл тарыхыбызга киргизип, адабиятка кайталангыс орошон образын жаратып, эли журту менен кайрадан жүздөштүрүшүбүз керек. Деп мына бул киши жазып атат. 319 бетте накта Атилланы биз изилдешибиз керек. Бул кыргыз деп жазып атат. Орусчасын окуп берейин. Атилла, он вернется вместе с ренессансом нашего исторического самосознания. Надо, чтобы в реальной истории Атилла занял достойное место, чтобы в литературе были правдиво описана его жизнь, а народ заново узнал его имя и его дела. Орысчасында жазганда бир эле жерде нашего деп турат. Нашего самаса, нашего деп. Орысчасында бир эле жерде нашего. Аны түшүнүксүз кайсы нашего? Кыргыз эмесинде, кыргыз жанагы жазылганында Атилла биздин тарыхый жекече ой санабыздын эки жол ренессансы менен кайра жаралат. Атилла бабабызды төл тарыхыбызга киргизип, адабиятта кайталангыс орошон образын жаратып, эли журту менен кайрадан жүздөштүрүшүбүз керек. 6 жолу келип атат. Таандык апекс. Атилла бул биздики деп. Гунндар жөнүндө накта жазган 5-6 жылнаамачылар бар, ошол мезгилде жазгандар. Алар Иордан, Амиан Марцелин, анан Прискпанийский деген. Иордан Гундарды өзү көргөн эмес, жолуккан эмес, бирөө сөздөрүн жазган. Амиан Марцелин бул 6-жылын жазган. Гунндар кайра таткандан кийин Гунндар жөнүндө жазган. Амиан Марцелин. Бирок Прискпанийский 5-жылында Гунндарда элчи болчу. Жана Византия чыгыш Ромдун элчиси Гунндарда болчу. Элчи болуп жүргөн аны Гунндарга. Атилланын жанында жүргөн. Ошол китеп жазган мындай. Римская история и гунны деп китеп жазган. Прискпанийский өзүн көргөн, билгенин жазган да, накта жазган. Тигилер мисалы башкача жазса, Гуннарды мындай жалпалама түрүндө жазса, бул накта жазган. Мына Атилла мындай кийинген, Гунндар мындай кийинчү, мындай тамак иччү, мындай жүрчү, жылкылары мындай болчу, койлору мындай болчу, мындай үйлөрдө жашаган деп бүт баарын жазган. Ошо Прискпанийский китеп калтырган. Ошонун китеби негизги далил. Прискпанийский өзү биринчи элчи, тарыхчы, тилчи, сенатор. Жана чыгыш Румда, Константинопольда. Эми калган далилдерди эмки лекцияда мен улантып айтып берейин. Саламатта калыңыз.